Саламатсыңар балдар. Биз аралыктан окутуубузду улантабыз. 10 класстын геометрия сабагы фигуралардын сүрөтүн түзүү. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта өтүлгөн сабакты буштоо үчүн алгач тесттин суроолоруна жооп берип койгула. Шилтеме төмөндөгүдөй. Тегиздикте жана мейкиндикте болсо да фигуранын сүрөттөрүн тегиздикке түшүрүүнү билесиңер бүгүнкү сабакта. Параллель проекциялоонун касиеттерин колдонууну үйрөнөсүңөр. Мисалдарды иштейсиңер. Мынакей биз сүрөттө көрүп атабыз. Параллель проекциялоо мейкиндиктеги 3 бурчтук, тегиздиктеги проекциясы. Мейкиндиктеги пирамида, тегиздиктеги каалагандай пирамида болуп чыгат экен. Геометриялык фигуралардын сүрөтүн тегиздикке түшүрүүдө параллель проекциялоонун касиеттерин колдонобуз. Мисалы, параллелограммдын сүрөтү параллелограмм болот. Анткени анын карама каршы жактарынын параллелдиги сакталыш керек. Квадраттын сүрөтү параллелограмм болот. Мисалы, бул жерде биз мейкиндиктеги квадратты, ромбту жана трапецияны көрүп турабыз. Эгерде булардын сүрөттөрүн биз тегиздикке проекциялай турган болсок, квадраттын проекциясы каалагандай параллелограмм, ромбтун проекциясы дагы каалагандай параллелограмм. Демек, параллелограммдыкы дагы каалагандай параллелограмм болот. Ал эми трапецияныкы каалагандай трапеция болот экен. Мейкиндиктеги жалпак фигураны эки абалда параллель проекциялоодо фигура тегиздикке параллель коюлса, трапециянын өзүн алабыз. Мынакей трапеция тегиздикке параллель турат. Пи тегиздигине А, Б, С, Д трапециясы параллель. Бул проекциянын багыты. Эгер бир жагы тигинен болсо, мынакей трапециянын тигинен койсок, анда биз кесиндин алат экенбиз. Мына тегиздикте кесиндин алдык. Демек, кандай абалда проекциялайбыз мейкиндиктеги фигураны, ошондон анын сүрөтү же болбосо проекциясы көз каранды болот экен. Айлананын параллель проекциясы эллипсте деп аталат. Эллипс цилиндрлик беттин огуна перпендикуляр эмес, бирок бардык түзүүчүлөрдүн кесип өтүүчү тегиздик менен кескенде кесилиште пайда болгон туюк, ийри сызык. Мынакей биз бул жерде айлананы көрүп турабыз. Жакшылап карасаңар, ар бир сызыктары көрсөтүлгөн. Бул проекциянын багыты. Бул жерде Т2 деген түз сызыкты карай турган болсок, Т2 СБга параллель деп турат мынакей. Ал эми Т4 деген түз сызык параллель болуп турат кайсыга? АДга. Мынакей. Ал эми Т6 деген түз сызык. Т6 мына бул жерде турат. Жашыл менен. Т6 параллель экен биздин СБ түз сызыгына. Ал эми Т8 деген мынакей Т8 параллель экен АДга. Мынакей биз параллель проекциялоодо айлананы тегиздикке пи деген тегиздикке проекцияласак, биз эллипс деген ийри туюк сызыкты алат экенбиз. Ушуга мисал катары биз азыр мейкиндиктеги цилиндрди алып көрөлү. Өткөн сабактагы мына цилиндрдин сүрөтүн алсак, цилиндрдин негиздери биз тегерек экенин билебиз. А бул жерде сүрөткө тартканда проекциялоодо биз анын негиздери эллипс формасында болду. Туура ачык даана тартылган сүрөт мейкиндиктеги фигура жөнүндөгү туура элести берет. Карап көрөлү. Мына 4 бурчтук туура ачык тартылган проекциялоодо биз 4 бурчтуктун сүрөтүн алдык. Мейкиндикте мынакей 3 бурчтукту проекциялоодо туура сүрөттү алдык. Пирамидада дагы туура пирамиданы. Ар кандай абалы боюнча биз пирамиданы алат экенбиз. Маселе, эгерде квадраттын тегиздиктеги А, Б чекиттеринин проекциялары белгилүү болсо, анда анын сүрөтү төмөндөгүдөй болот экен. Мынакей могу
квадраттын чекиттеринин проекциялары тегиздиктин бул жерине түшүрүлгөн болсо, мынакей перпендикуляр болуп, анда биз калгандарын дагы ошого параллель чекиттер жүргүзүп туруп, анын проекциясын алат экенбиз. Балдар, үйгө тапшырма 10 класстын геометрия окуу китеби, автору Бекбоев Иса Бекбоевич 13 параграфтагы 49 бетиндеги мисалдарды окуп, түшүнүп, деттериңерге жазып алгыла. Үйдөн өз алдынча номер 3, номер 5 мисалдарды чыгарып көргүлө. Карантин учурунда үйдө болгула, саламатта калгыла.